Кыргызстандын аймагында жазгы талаа иштери башталды. Салыштырмалуу Араван районунда айдап себүү жумуштары алда канча эрте жүргүзүлөт. Ал эми бул жылы дыйкандар пахта өсүмдүгүн эгүүгө басым жасоодо. Кыргыз өкмөтү бул ирет тургундарга картошка эмес, пахта эгүүнү сунуштап чыкты. Эми элеттиктер эмгегин акыбетти кайтса экен деген гана үмүттө турушат. Аравандагы жазгы айдоо иштери менен кабарчыбыз таанышып кайтты. Учурда Кыргызстандын аймагында айдап себүү иштери башталды. Алардын ичинде Араван районунда жазгы талаа иштери алда канча эрте башталат. Ал эми быйыл аталган аймакта пахта өсүмдүгүн эгүүгө басым жасалууда. Араван районунда бул жылы айдап себүү иштери 2 апта эрте башталган. Аймакта 22 жылдан бери эгин өстүргөн бирлик үрөөнчүлүк кооперативи учурда 64 гектар жерге пахта эгип жатышат. Жаздын ар бир сааты алтынга тете. Андыктан мындагы дыйкандар көктөм чыгаары менен жазгы талаа иштерине шымалана киришишкен. Алдыңғы колхоз дегендей иш болуп азыр. Райыс бригад хамма бар, өзүнүн ишин билет. Учурда мурунку колхоздогудай жумуштар жүрүп жатат. Бул ирет жаз эрте келди. Эрте талаа иштерин баштадык. Түшүмүбүз жемиштүү болушу үчүн мээнеттен качпайбыз. Негизи биз үрөөнчүлүк кооперативдебиз. Андыктан жер семирткичтеринен кыйла жеңилдиктерди алып турабыз. Мисалы үчүн моддий томондан ар томонлама жардам берип. Араван районунда дыйкандар көбүнчө суга суу таңкысынан түйшөлүп келишет. Кезинде эгиндер сугарылбай түшүмдө ойдогудай болбой калчу. Ал эми бул жылы атайын пахтанын чегетин полиэтилен пленкасынын алдына төшөп эгүү ыкмасы колдонулууда. Адистердин айтымында бул сууга болгон муктаждыкты азайтып, өсүмдүктүн бат өнүп чыгуусун шарттайт. Мана Юсуп Айыл өкмөтүнүн эң биз аягында жайлашкан биздин кооперативдин жерлери болсо, бу жерге суу мезгилде алиги сезон пайтыда суу алып келиши өтө кыйын да. Шунга биз подпленка астында биз пахта өндүрүүдө сынактан өткөрөлү деп биз иш жүргүзүп атабыз. Бийилги жылда бул подпленканы немеси пайдасы түшүмдүүлүгү өтө жогору болот экен. Пахтаны пиш мезгили ham сал тезирээк пишип, эртерээк дыйкандар жыгыштырып алган, жыйнаганы болот экен да. Араван районунда жалпы 15780 гектар суга жер бар. Бул жылы анын 20%-на пахта эгүү пландалып жатат. Өткөн жылы дыйкандар картошкону көп эгип, бирок аны сатууда бир топ түйшүк тартышкан. Мындан улам аймакта бул жылы пахтага басым жасалмакчы. Эми элеттиктердин негизги талабы ак алтындын наркын кымбат сатуу. Кедеми биз мына областтык республикалык жетекчилерге да маселени коюп атабыз. Дыйкандардын деле талабы ушул болуп атат. Ушул экспортко, андан кийин ушу импорт, айрыкча коңшу өлкөлөрдөн келген бая продукцияларды убактылуу болсо дагы бир мындай ограничение киргизсек депчи. Эми дыйкандарга бүгүнкү күндө толук киргизбей айтыштан алыс болуп атабыз, чындыгында. Бирок негизи эми быйыл мен ойлойм баа көтөрүлөт насип буюрсачы. Айрыкча дыйкандарыбыз мына картошканын баасын көрүп, көбүрөөк пахтага басым жасап атат. Эми негизи Араван пахта боюнча устат да район. Бул жылы Ош облусунун аймагында жалпы 12 000 гектарга жакын пахта эгүү пландалып жатат. Ал эми өкмөт дагы быйыл дыйкандарга дал ушул пахта өсүмдүгүн эгүүнү сунуштаган. Ал эми дал ушул учурда элеттиктер эмгегин акыбети кайтса экен деген үмүттө гана турушат. Гүлзада Торобекова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.